Мен Акниет уулунун башы 1996 Ош областына караштуу Кара-Калжа районунун Сарбулак деген айылында жарык дүнүйгө келгем. Вот 2003 жылдан бери Бишкек шаарында жашап келем. Спортко мен 2016 кикбокска барып жүрүп, андан кийин кикбокстан ошол кикбокска баргам. 6 айдай барып жүрүп, андан кийин бой без правил деп ошолордон тармакта бирдеме көрөйүн деп, ошолдон жака келип машыгып жүрүп, андан кийин бойго ошол жаздырып койдум, чыгасың дедим. Андан кийин мен макул деп чыгып көрдүм, жакты. Ошол менен жыгып алып ошолдон бардым десем болот экен. Колдон кайрып ошол уйсаң да болот экен. Ошол жагып алып, андан кийин оштон бери дагы бой правилда жүрөбүз. Любитель боюнча ошол Москванын чемпиону болдум бир жолу. Андан кийин ВЭФ аматорс деп ошолдон любительден 2 жолу чемпион атандым. Андан кийин ошол профессиональный деңгээлге 2018 июнь айынан баштап чыгып баштадым. Азыркы учурда дүйнө рейтингдеги көрсөткүчүм 4-0. Кудайга шүгүр, эми акырын алдыга жүрүп жатабыз. Ал бойго 19-март күнү кечки саат 10-дордогу чалым айтылды, штодон чыгасыңбы ал дегенден мен ойлонбой туруп ал макул болдум. Анткени Кыргызстандын күчтүү деген мушкелеринен мушташып, ошолдон опыт алганым, ошолдон өзүмө пайдалуу. Ошол андан кийин өзүдөн весим 68-67 эле. Вестен кубай барып түштүм, вестем норма болду. Ал эми ал жерде менин ошол атаандашым Малаев Жоробек деп ошол Оштон келген. Анын дагы дүйнөлүк рейтингде көрсөткүчү 4 жеңүү, 2 жеңил экен. Анан ошол экөөбүз Гран-приде жолугушуп, мен жеңүүчү болуп чыктым. Движениянын кереги жок да. Эл менен жош болуп, бирдейден болуп жүргүлө деп айтат ал дайыма. Анан кийин ошондой эле жош болуп болбой жүрөбүз. Анан кийин чыныгы спортсмендер ошол клетканын ичинде өзүнүн кандай экенин көрсөтүш керек деп ойлойм. Ал эми көчөдө ситер дабында жош эле болуп койгон жакшы болот эми. Мен азыр учурда ошол спорт менен кеттим, ошол жерден 1,5 жыл болуп калды. Жалаң спорт кылып, алдыма койгон ийгиликтер чоң. Кудайда да кааласа, Кыргыздын желегин чоңдойгон организацияларда желбиретким келет. Эми биздин ВЭФибиз азыр дүйнөлүк рейтингде 30-местода болсо, Кудайда да кааласа, 1-2 жылдын аралыгында топ 10го киргенге аракет кылабыз. Ошолдон баарды Кыргыз мушкелерибиздин оюбуз, ниетибиз ошол да. Топ 10го киргизиш организация. Мен өзүмүн тең урактуу балдарга айтышым, эми не обязательно ошол бой правилга чыгыш керек. Эми волейбол бар, футбол бар, ошол күрөштөр бар. Ошолор менен алектенип, Кыргызыбыздын желегин желбиретип, Кыргызстанга салымыңарды кошкула демекчимин.
Мындайдан сүйлөп калганымдын себеби кички кезимден чочуп калгам. Ошол аркылуу ушундай эле сүйлөп калгам. Мына эми бирок өзүмдүн компаниямда жүрүп, ошол күлүп, ырдап жүрсөм, такыр мындай болбойт. Мындайдан сүйлөгөнүмдүн себеби дагы бар. Анткени толкунданып кетсең дагы ушундай болот, жинденсең дагы ушундай болот. Ошондуктан спокойно жүрүп байкалаңыз. Эми алдыга койгон ой максатым главный өзүбүздүн жерибизге бек болуп, өзүбүздүн мекенибизге салымыбызды салып, чоңдогон ийгиликтерге жетким келет. Анан алдыга койгон ой максатым болсо, Кудай кааласа, чоңдогон организацияларга сүйлөшүүлөр болуп атат. Мына эми 7-апрель боло турган беттешим дагы бар. Эмден айта кетейин. Ал жерде 66 килограмм салмакка гран-при болуп атат. Кур коюлуп атат. Ошол жактан 2 мушкер Тажикстандан келип атат. Ал эмиден экөөбүз Кыргызстандын атынан чыгып атабыз да. Ошол жерден Кудай кааласа жакын аралыктарда ошол жерден көрүп каласыздар. Даярдыктар Кудайга шүгүр, менин досторум, командам менен жакшы даярдык болуп атат. Кудай кааласа настрой жакшы. Ошол жерден жеңиш чыгып, ошол курдун ээси болом деп турам, иншалла.